Урматтуу кесиптештер, менде баяндама эмес, билдирүү. Негизи мына азыр кечээ өткөн жума Ыдырыс Исаков журналист, Азаттыктын журналисти жана Оштогу бизнесмен Жалил Атамбаев боюнча маселе жаралып калды. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Чекит коюлгандай сезилет, бирок чекит коюла элек. Алдын мына кесиптештерибиз Жанар Акаев, андан кийин Алмамбет Шыкмаматов, анан кечээ мына Алтынбек Сулайманов дагы сүйлөшүп, ошол бизнесмен доо арызын 50 миллиондук доо арызын кайра тартып алды. Эмне себептен мен чекит кое элек, эмне себептен ушул маселе боюнча маанилүү деп ойлойм. Мен өзүм ушул журналисттик кесипти, анын ичинде Азаттыкта дагы 10 жылдан ашуун аркалап келип, андан соң ушул элдин ишеними менен ушул жака депутат болуп келгем. Негизи доо арызын тартып алганда биз журналисттер жамааты жеңди, абдан мындай талкуулап аттык, бардык ушул маселелерди көтөрүп аттык. Бирок доо арызды тартып алуу бул биздин мамлекет үчүн коррупция менен күрөштө жеңиш эмес. Парламент ушундай мезгилдерде бүт иликтеп эмне болуп атат ушул маселелер? Ал кайсы салык боюнча эмне болду? Канча салыгын жашырып калган? Азыр эми иликтөө иштери жүрүп атат, бирок биз ушуну тыгыз көзөмөлдөшүбүз керек. Урматтуу кесиптештер, негизи сиздерден дагы, коомчулуктан дагы мен көп угам. Журналисттер аша чаап кетти, журналисттер ушак менен алек, журналисттер каралоо менен алек депчи. Бирок биз бир нерсени айырмалап алсак, демократиянын эң башкы өзөгү ушул сөз эркиндиги. Андан сырткары Ыдырыс Исаковдун иши бул журналисттик иликтөө. Журналисттик иликтөөнү биз ошол ушактан, бир тараптуу маалыматтан, каралоодон, кандайдыр бир саясий күчтөрдүн кызыкчылыгынан айырмалай билишибиз керек. Эгерде карап чыксаңыздар, ошол журналисттик иликтөө ачык маалыматтар менен, эч кимдин беделине доо кетирбей, эч кимди каралабай туруп, ачык маалыматтардан ошол салык боюнча маалыматтарды, компаниялар боюнча ишкерлер эмне кылып атат, канча салык төлөп атат деп чагылдырып берген. Эгерде биз ушундай журналисттик иликтөөнү аралаштырып салсак, каралоо ушак менен, анда мындай артка кете беребиз да. Мен дагы мурдагы журналист катары айтар элем, кесиптештериме дагы айтам. Мына азыр 2020 шайлоо жакындап келатат. Негизи эле биздин коомдо азыр мына фейктердин, маалымат согушу башталды. Ошол 2020 жылы биз ошол шайлоодон кантип чыгабыз? Эгер ушундай каралоо боло берсе, ушундай фейк аккаунттар менен биз өзүбүзгө өзүбүз коомго доо келтире берсек эмне болот? Бирок эгерде биз журналисттик иликтөөнү колдобой, ушундай жакшы жумуштарды, журналисттерди колдобой, аны теңеп салсак, анда биз ошол фейктердин жетеленме парламенти, ошол фейк аккаунттар менен чыга беребиз. Журналисттик иликтөө өтө маанилүү. Себеби дегенде коомдогу эң орчундуу маселелерди алып чыгып атат. Урматтуу кесиптештер, урматтуу кыргызстандыктар. Ошол эле уран маселеси, ошол эле Жалил Атамбаевдин маселесин парламент көтөргөн жок. Биз муну моюнга алышыбыз керек. Депутаттар көтөрүп чыккан жок. Уран маселесин эл көтөрдү. Ушул жерге келип кечээ мына коомдук угуу дагы болду, мыйзам долбоору. Андан кийин гана парламент реакция жасап атат. Ошол эле орчундуу маселелерди эгерде ошондой кыйын, күчтүү журналисттер көтөрбөсө, парламент тилекке каршы биз көтөрө албай атабыз. Биз дагы улам ар бирибиз сүйлөгөндө социалдык тармактарда ушундай маселе болуп атат деп сүйлөп калдык. Андай болбош керек да. Депутаттар өздөрү казып, өздөрү көтөрүп чыгыш керек. Биз ошого мындай мурда ошондой болчу. Азыр биз социалдык маселелерде чуу чыкса, ошондо гана реакция жасайбыз. Ушул нерсени өзгөртүү зарыл. Негизи премьер-министр өзүнүн отчетунда көмүскө экономика 24%, бирок мен андан да көп экенине ишенем деп өзү бул жерде ишендирип кетти. Айрым эксперттердин баамында ушул көмүскө экономика 60-70%га жетти. Ошол эле Жалил Атамбаевдин маселеси 50 миллион сом ошол көмүскө экономикага кирет, коррупция менен күрөшкө кирет. Ошондуктан суранам, ушул парламент өзүнүн ролун так аткарып, ушул ишти, мындан аркы иштерди, салыгын жашырган, ушундай коррупциялык иштерге барган ишкерлерди, алардын ишин тыгыз иликтеп, биз чечим чыгарышыбыз керек. Ал эми таза иштеген ишкерлерди биз колдошубуз керек. Урматтуу кесиптештер, негизи баш кесмек бар.
тил кесмек жок деп биз дайыма айтабыз. Чырылдаган чындык дейбиз, кашайган чындык дейбиз. Мунун баарында кыргыз элинин улуу философиясы жатат. Себеби дегенде биз ошол дайыма чыркыраган чындык